Assalamu алейкум. Ардактуу мукурлуктар. Ат арытып, жол карытып келдик. Эмнеге болгону көрүшүп кеткени. Азыр 21 кылым. Интернеттен деле сабак өтсөк болот эле. Бирок адамга адамдын эң кымбат мамилеси көрүшүп туруу. Ишенбесеңер, атаңар, апаңар бул жакта, агаларыңар, эжелериңер, жездейлериңер Россияда жүрөт. Алар айына $1000, $2000, $5000 жөнөтүп турса деле 3-4 ай өткөндөн кийин балам келип кетчи дейт. Эмнеге көргүсү келет. Ошон үчүн адамдын көзү көргөн жерде, ошол жерде мээрими калат экен. Мухаббат сезими калат экен. Бир жолу даам таткан жериңе 1000 күн салам айт деп кыргыз бекер айтпайт. Мен бул жака биринчи жолу келген жокмун. Мукур мен жакшы көргөн айылдардын бири. Азыр мечит каякта десем, көрсөтүп беребиз деле кереги жок дедим, өзүм билем. Рестораныңарды билем. Бул объекти билем. Бул жактан каратисттер чыккан билесиңер да. Ошол карате федерациясынын президентимин дагы деле. Ошо мен президент болуп турганда бул айылдан чемпиондор чыкты. Дүйнөлүк чемпионаттан 3-чү орун алган балдар чыкты. Азыр бул жерге чейин бул объект таштап кетти. Көрдүңбү, бир тууган болуш үчүн кээде бир ата бирден төрөлүп кереги жок. Болгону көңүл тура келиш керек, көрүшүп туруш керек, кабарлашып туруш керек. Бул объект эле менин бир тууганым. Мына бүгүнтөн баштап агайлар дагы менин агаларым, бир туугандарым сыяктуу болуп калат. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, көрүшүп туралы, Кудай ошого жеткирсин. Канча адамдар көрүшөт, бирок көрүшө албайт, анткени көзү көрбөйт, ошондойлор бар. Элестетип көр, көзүңө таңып туруп эшикке чыгарып ийсе, 3 мүнөттөн кийин кайра чечип кой дейсиң. Ошентип өмүр бою жашагандар бар. Бирок мен далай көзү көрлөрдү көрдүм, көз азиздерди көрдүм. Бирок кайгырбай күлүп жайнап жүрүшөт. Бизде көз да бар, бут да бар, ден соолук дагы бар, акыл да бар, ата да бар, эне да бар, акча да бар. Кыжалат болгондор жаман көбөйдү да. Агай, жокчулук заманда адамдардын көңүлү көтөрүңкү эле, билесизби? Күнүгө 2 маал чай ичет, болбосо жок, ысык тамак күнүгө бирден болсо болот, болбосо жок. Бирок ошол мезгилде адамдардын пейили жакшы болчу. 2 комнат үйлөр болот эле, ылайдан салынган. Башка жактан 10 баласы менен келсе делечи, 1 ай батат эле. Азыр өзүнүн үйүнө өзү батпай калды адамдар. Өзү үй салат, жанында временкада жашайт, туугандары келсе түнү менен кайра кетип калат. Эгер конок келип турбаса, үйгө кут кирбейт, ушуга ишениңиздер. Биз деле конокпуз. Коноктун келгени үйгө кут келгени. Кут деген эмне? Бул ден соолук, кырыскы, береке, балдардын жакшы чыгышы эң чоң бакыт ошол экен. Ошон үчүн мен бүгүн көбүрөөк ата энелерди күттүм эле, сөзүм ата энелерге багышталмак. Тилекке каршы ата энелер аз келиптир. Чакырылды беле? Же чакырган жок белеңиздер? Эмне үчүн келген жок? Себеби баары бир. Баласын чогойтуп койду, кийинтип койду, ичинтип койду. Мен багып атпаймбы, акча берип атпаймбы, оюнчук алып берип атпаймбы, телефон алып берип атпаймбы? Атты бак, итти бак, кушту бак, балага тарбия керек. Азыр мен Дарат алганып барсам, ысык суу жок экен. Бир Нургазы деген бала чыкты. Билесиңерби, мечиттин тушунда. Бала дегенде мен сыяктуу киши, ал мага бала да. 80 жылкы бала экен. Анан үйүнө киргизди, карасам отундары жыйылуу, ар жагынан дарыядан суу, дарыя эмес, арык экен, суу өтүп атат. Ушундай кооз, мен айттым, ушул кооздукту сен көрөсүңбү? Ал көрбөйт, себеби күндө көрө берип кадыры кетип калган. Бир учур келет, ушул айылды сагынасыңар, келейин дейсиң, келе албайсың. Бириң Нью-Йоркто, бириң Москвада, ушул абаны сагынасың, ушул агайларды сагынасың, агайлардын сөзүн эстейсиң балдарым. Бир убакта келди эле, Нуриет сонун сөздөрдү айтты эле деп эстейсиң. Түркиядан адам келип атат, бут келсе кут келет, бир жакшылап сөзүн уктуңарбы? Же отурасыңарбы, саатты карап, качан бүтөт, кетиш керек эле деп. Кеткенде каяка барасыңар? Бүт шашып келатабыз. А дегенде туулганда басам деп шашат экен. Жөрмөлөйүн деп, жөрмөлөгөндөн кийин басам деп, анан чуркайм деп шашат экен. Анан окуйм деп, окууга келгенден кийин окууну качан бүтөм деп шашат экен. Анан университетте да ошентесиңер. Шашып эле жүрө бересиңер. Семинар болсо чыгыш керек эле, чыккандан кийин кайра келиш керек эле. Бул жактан чыгып каяка барасыңар? Баягы телефонго шашып атасыңар да. Же ойду тону сүйлөгөнгө, ушакташканга шашып атасыңар. Керек эмес жака шашып атабыз. Адам эмес, айван да ошондой экен. Карасаңыздар, мисалы чиркей, көпөлөк от жагылган жака шашат экен. Жамандыкка шашат экен. Кыргызда бир сөз бар, эшекти отко айдасаң 40ка качат. Ошонун баардыгы адамда бар экен. Ошон үчүн балдарым, ийгиликке жетиштин эки эле кадамы оп-оңой. Айтып берейинби? Же айтпай эле коеюнбу? Агай, 500 сомдон топтоса айтып берем, болбосо айтпа. Чын адам качан акча төлөгөндө анан сөздүн кадырын билет экен да, болбосо бекер болсо, батыраак бүтсө кетет элем деп отурат экен. Эмне үчүн айфонуңду жакшы көрөсүң? Себеби кымбат. Болбосо ал деле Samsung эле. Кымбат болгон үчүн кичине май болуп калса тазалап отурасың, бирөө жерге чүрүйсө мушташып отасың. Адамдын бети кымбатпы,
же iPhone кымбатпы? Адамдын бети деп айтканың менен iPhone'ун кымбат көрөсүң, акчага келди да. А жаныңдагы бир тууганыңга сенин минетиң кеткен жок, апаңдын минети кетти. Ошон үчүн аны бетке койгондон кайра кайтпайсың. Ошон үчүн балдарым, эки эле нерсе ийгиликке жетиш үчүн. Биринчи напсиңди тебеле, экинчи кадам ийгилик. Напси деген ушундай бүт ийгиликке каршы, жакшылыкка каршы. Турайын десең укта деген ошол напси болот. Уктайын десең телефонду карап, дагы 1-2 чейин отур деген ошо напси болот. Алдыңда турган тамакты токтобой жей бер деген напси болот. Атаңа кайш айт деген напси болот. Окуа деген напси болот. Билесиңби, окуйын десең окугуң келбейт го, ошонун бардыгы напси. Ким ийгиликке жетет? Напсиге каршы кадам таштаса. Мен шаарда турам, үйүм 10-кабатта. Лифт менен чыгам, билесиңер да лифт. Бирок атайын келем дагы лифт биринчи этажда турса дагы жөө чыгам да эмнеге? Напсиме каршы. Анткени напсим басып эмне кыласың? Андан көрө лифт менен чыгып кетпесиңби деп айтат. Кээде аялым мындай кайш айтып койгондо урушкум келет, бирок бул напси да. Урушсаң дагы урушат, сөзгө сөз чыгат. Алакандар эки жактан келгенде үн чыгат дагы үйдөн ынтымак кетет. Бири сүйлөгөндө бири унчукпай калса, ошол үйдө береке болот. Ошон үчүн балдарым, эмнеге келип атабыз? Болгон адам бололу деп келип атабыз. Адам болгонго чоң менет керек. Бүт бардыгы менет кылып атат. Балыкчы көлгө чыгып кетет эртеден кечке, ысык көлдө да ошондой. Суукта жүрөт, эмнеге? Балык тутуп келгени. Дыйкан эртең жаздан баштап кеч күзгө чейин жаны тынбайт. Эмнеге? Бир картошка, 10 картошка болсо экен деген эле ниет. Тынбай менет кылат. Койчу дагы менет кылып атат. Соодагер эртең менен чыгып кечинде келип атат. Бул менеттер эчтеке эмес. Эгер балаң чыгып калсачы, тапкан картошкаң, тапкан акчаң бардыгы бекер. Мындай эле талага кетип калат. Кыргызда бир сөз бар. Атасы мыскалдап тапканды баласы чөмүчтөп чачып ийиптир деп. Ошон үчүн эң кымбат нерсе эмне? Баланы тарбиялаш. Бекерден айтпайт экен, бала төрөлгөндө дароо эмчек менен эмизбегиле. Анткени апанын ичинде Алла Таала бардыгын берип турду. Проблема жок болчу. Бүт баарын Алла Таала берип турган. Төрөлгөндөн баштап бирдекени үйрөнсүн. Ичине сабыр керек, чыдаш керек, менет кылыш керек, умтулуш керек. Дароо эмизе койсоң, бала дароо жаман үйрөнөт экен. Ошон үчүн төрөлгөндө баланы дейт. Мындай бир аз ыйлатып, күттүрүп туруп анан эмиздеп бекер айтпайт экен. Биринчи секундтан баштап тарбия башталыш керек экен. Ошон үчүн балдарым, биз келип атабыз. Муну ата-аналар, апалар эмнеге окутуп атат? Эмнеге кийиндирип атат? Эмнеге ичиндирип атат? Балам барып кел, жакшы адам болсо экен, ийгиликке жетсе экен, кийин туубузду бийик көтөрсө экен, атыбызды уят кылбаса экен деген ниет. Ошого ушул ишеничти актайбызбы? Ким актайт? Ким актайт? Карасаң, биз деп кутулуп ататтар азыр. Кийин эртең бир күнү келип сурайм да, мен 2 жылдан кийин айттың эле актайбыз деп десе, мен биз дегенмен тигиден сура дейт, туурабы? Ким актайт экен? Мындай мен дегилечи, колду мындай көтөргүлө. Оң жакка мындай кыла, бирөөнүн бетине койбогула, мушташып кетесиңер. Мен деп эле айткылачы мындай, мен. Ким актайт? Кое тургула, азыр мен видеого тартам, неме? Тени. Мунун бардыгы документ болот, кийин көрсөтөм. Кана мисалы, жакшылап, ушуга жараша Кудай ийгилик берсин, 1 2 3. Ата-эненин ишеничин ким актайт? Мугалимдин ишеничин ким актайт? Кыргызстанды ким көтөрөт? Намыска ким жарайт? Ким илим алат? Ким жаңылыктарды ачат? Ким мукурду көтөрөт? Ким аксыны көтөрөт? Агай, менди да мындай ачат да. Мен. Мындайчы, сөзүң болот, сөзүнөн кийин өзү болот балдар. Ишеничтүү айтып үйрөнө бергиле, макулбу? Бир Атайбеков деген качок жигит бар, билесиңерби? Кедей болгон экен. Бир жакшы кызды жакшы көрүп калат, үйлөнөйүн десе акчасы жок. Кантип үйлөнгөнүн айтып бергенин бир угуп койсоңор, кирип эле TikTokко кирип кетесиңер. BTS'ти көрө баштайсыңар. Кринжтерди эмес, жана краштарды издейсиңер, туурабы? Рофл деп анан бириң менен бириң сүйлөшөсүң. Мен бирдекени айтып коеюн. Анча мынча керек сөздөрдү сүйлөгүлө ошол айтып атат. Элестетип көр. Үйлөнгүсү келип атат, акчасы жок. Кыз байдын кызы, жакшынакай кыз, эстүү кыз, ыймандуу кыз. Эмне деп үйлөнгөнүн айтып берейинби? Кыз менен сүйлөшүптүр, кыздан кийин ата-энесине барыптыр. Менин колумда жок, бирок кызыңарды бергиле. Мага 1 жыл убакыт бергиле, калыңын да төлөп берем, кызыңарды да үйлүү кылам, талаада калбайбыз. Мага мүмкүнчүлүк бергиле деп айтыптыр. Ишеничтүү айтты. Ишенич айткандан кийин Алла Таалага дуа кылды. Ошо ишеничтүү айтканы үчүн Алла Таалага жардам берди. Айткан сөзүндө туруптур. А силер мен дегенде дагы мен. А вдруг болбой калат? Антип айтпагыла балдар. Мен силерге ишенем, ишеничти актайсыңар, анткени түстүдөн түңүлбө дейт. Өңүңөрдү, көзүңөрдү көрүп турам. Сонун балдар кыздарсыңар. Анча мынча бала кезде ата-энеңер ачуу менен эшек, чочко адам болбойсуң деп ишенбегиле.
Мугалимдер дагы эки алар мээси жок, акылың үйгө таштап келдиңби дегендерге ишенбегиле, ачуу менен айтылып кеткен сөздөр. Ишенгиле, акылыңар бар, жөндөмүңөр бар, келечегиңер бар. Мен ата энелерге айтайын дедим эле. Ушу баланы төрөтүп коюп эле атабыз, апабыз деп жүрөбүз, андай эмес. А дегенде дейт, балаң сенин гүлүң болот дейт, анан балаң кызматчың болот дейт, анан балаң вазириң болот дейт, андан кийин же досуң, же касың болот экен. Дароо эле төрөлгөндөн баштап биз балагачы ата болбойт экенбиз. А дегенде кызматчы болот экенбиз, андан кийин дос болот экенбиз, андан кийин ата болот экенбиз. Биз бардыгыбыз эле кашкабакты түйүп, балдарды антпегин, мынтпегин. Ал кимге жагат? Мына сабактан келгенден кийин балага кандай мамиле кылыш керек? Сабагыңды даярда эмес, бала ойносун, оюнга тойбогон балачы окууну кыйратпайт. Оку деп. Эмне үчүн балдар окубайт? Анткени биринчи кырсыда эле коркутуп койгонбуз да. Мектептен бирдеке үйрөнүп келет. Үйрөнүп келгенден кийин эми жаңыдан биринчи класска атасы келип, "Кана окуп көрчү" дейт. Окуй албай калса эмне деп айтат? Оку деп атамыз, мойнуңду жулуп алам. Ошондон баштап бала билимден коркуп калат экен. Бул моюнду жула турган нерсе экен деп. Сүйдүрүш керек, күйдүрүш керек. Бирдекени айтайын, бала жакшы билим алсын десең, эч качан ага мугалим менен мектебин жамандаба. Мугалимин жамандадыңбы, бала мугалимге кызыкчылыгын жоготот, билимге да кызыкчылыгын жоготуп коет. Мугалими эң жаман адам болсо дагы көңүлүн көтөрүп мактап тур. Бир сөз бар. Эгерде бактан түшүм алгың келсе, анда бактын шагын сындырба, мугалимден илим алгың келсе, мугалимдин көңүлүн сындырба деген сөз бар. Ким мугалимди сыйлабасачы, эч качан ага илим жукпайт. Балдарым, ким мугалимди капа кылса, кайыш айтса, бүгүн барып кечирим сурап койгула. Болбосо жолуңар ачылбайт, ишенип койгула буга. Эми акырын жыйынтыктайынчы. Эгерде бир адам сууда аябай жакшы сүзөт, пловец деп коебуз, сууда сүзүш боюнча дүйнөнүн чемпиону. Ысык көлдүн ортосуна алып барып таштай берсең деле ал сүзүп чыгат, проблема жок. Эмнеге? Анткени ал сүзгөндү билет. Бирок ысык көлдүн ортосуна өзүн эле эмес, бала чакасын кошо таштап ийсең, ал сүзүп чыга албай калат. Неге билесиңерби? Ал баласына жардам берем дейт, ал чөгүп баратса, буга жардам берем деп өзү кошо чөгүп кетет экен. Эмнеге муну айтып атам? Эгер өзүң канча жакшы адам бол, ыймандуу бол, адептүү бол, ийгиликтүү бол, билимдүү бол, бирок балдарың жаман чыкса кошо чөгүп кетет экенсиң. Ошо Кудайдан тилейли, айланайын, тойго убакыт табабыз, шеринеге убакыт табабыз, базарга убакыт табабыз, оюн зоокко убакытты табабыз. Бирок эмнеге балдарга убакыт бербей атабыз? Сериалга 2 саат, 3 саатың жөн эле кетип атат, бирок балаң келип, "Апа, мына математиканы түшүнбөй атам" десе, "Барып турчу, мен Кемалди көрүп алайын" деп атпайсыңбы? Бой беспиралды көрүп отурат. Реал менен Барселонанын футболун түнкү саат 3-тө көрүп отурат. Бирок баласы келип, "Ата, мына физикада мынаны түшүнөсүзбү" десе, "Барчы, башымды оорутпачы, эжекең окутат, мен сага эмне агай белем" деп атат. Ошон үчүн балдарга эң жакшы көрөм дегенге сөзгө ишенбегиле. Кайсы ата эне жакшы көрөт? Качан балага убакыт берген. Бала оюндан тажайт, бирок оюнчуктан тажайт, бирок оюндан тажабайт экен. Мына чоң балдарга азыр силерге жагабы балам? Эстүү бол, акылдуу бол, билимдүү бол, жакшынакай кийин деген бирине да жакпайт булар. Натация мага да жакпайт, сизге да жакпайт. Келинге дагы акыл айта берсең жакпайт. Балдарды тарбиялаштын жолу мына ушу курактагылардын көбүрөөк суроо бериш керек экен. Мына ырды кое тургулачы, айланайындар, Каяктан чыгып атат? Звонокпу? Мейли, жоңго, кетти. Кечирип койгула. Азыр бул курактагы балдарга биз балдарды түшүнбөйт экенбиз, курак психологиясы бар экен. Азыр булар ушу курактагылардын бардыгы үйгө караганда эшикти жакшы көрөт. Өзүнөн сурагыла, чынбы? Мойнуңа карагылачы. Туурабы? Жок, чын айткыла балдар, мындай чынчыл болсоңор. А силер отурасың, эшикке чыкпай үйгө отур. Анда балачы үйдө отурат, бирок сага болгон протест пайда болот экен. Андан көрү чыгып келейин, балдарга жолугуп келейин десе, жолугуп кел балам, конечно, барып кел. Бирок оңго чейин келип кал. Уруксат дагы бер, анан контролдо дагы. Экинчиден, азыр сага караганда досуң жакшы көрөт. Анткени дос кымбат, дос менен убакыт өткөзгө. Ушундай куракта булар. Аны кантип эки жүздүү кыласың? Муну менен дос болбо дейсиң. Ана досуң мага жакпайт дейсиң, анан аны калтпычы кыласың. Эмнеге? Жүрөгү тандаган ал досту. Ал менен дос болуп жүрө берет, бирок сага келгенде айтат, "Мен дос болбой койдум, аны мен сүйлөшпөй койдум." Баланы калтпычы кылып атасың. Эмне кыласың? Өтө строгий бол. Тарбиялаганда да апалар, атаң айтам, атаң мойнуңу жулат, атаң өлтүрөт. Ошон үчүн балдар эки жүздүү болуп калат. Ата бар жерде башка, ата жок жерде башкача болуп атат. Мектепте да ошондой. Директорго айтам, педсоветте сени карайбыз, линейкага чыгарабыз. Ошон үчүн мектеп жок жерде, ата жок жерде кыздар бузулуп кетип атат деген сөз бар Россияга барганда.
Ошон үчүн Кудай көрүп турат, баламды өлү үйрөтө бергиле. Каякта болсоң да абийириң турат, Кудай турат балам. Баардыгы жазылып атат, акыретте өзүң жооп бересиң, мага баары бир деп койгула. Ошон үчүн балдарым, Кудай карап турат. Кичинекей кезде эсиңерде барбы? Эң жакшы учур качан? Баягы кичинекей кезде. Маселе чечиштин бир эле жолу бар. Азыр кыйналып атасыңар, туруп акча табам деп атасыңар, блогер болом деп атасыңар, иштеп атасыңар, пасхалин болуп атасыңар ата энеңерге эптеп бирдеке алдырыш үчүн. А кичинекейде оңой эле болчу, кантип ыйлап койсоң алып берет эле. Ыйлап эле койсоң баары бүтчү да, ыйлап койсоң көтөрөт эле, ыйлап койсоң тамак келет эле, ыйлап койсоң жала аягыңды алмаштырчу. Анан акыл киргенден баштап өзүбүз машакат менен таба баштайт экенбиз. Мейли ал бурактан өттүк, бирок бирдекени унутпайлы. Түндөсү туруп Кудайдын алдында ыйлап сурагыла балдарым. Чындап айтып атам. Ыйлап сурагын эле, Алла Таала ошондой эле берет. Сен сурап атсаң, Алла Таала бербей койгондон уялат экен. Просто биз сураганды билбейт экенбиз да. Сураганда азыркылар кандай, Кудай, окуп атып кетейин, амин, болду. Ушуган сураган болсун, мындай сурагандачы, Алла Таала берип койчу, сага жеңил эле го. ОРТдан уяткыл болбойчу, бир 250 болсо дагы бир 240 берип койчу мага, деп эле мындай. Бер Алла Таала, бер, сага жеңил эле го, мындай. Сенен Алла Таала карыз болгондой сурагыла, макул балдарым? Бирок күнөө кылбай туруп сурагыла. Анан балдарым, ушул куракка келип калдыңар, азыр мындай учурундай учураңар, кыздарды көрүп ою бузула турган учур. Бирдекени айтайын, мен азыр Кудайга шүгүр, Алла Таала кыздарды берди. Кыздарың чоңойгондон кийин кыздарга болгон мамилең өзгөрөт экен. Анткени ойлонот экенсиң, менин кызыма башка бирөө ошондой мамиле кылса кандай болот деп. Ошон үчүн сенин да кызың болот, сенин да апаң бар, сенин да эжең бар. Ошого башка бирөө кандай мамиле кылышын кааласаң, башканын кызын ошондой кара, ошондой мамиле кыл. Кумар менен карасаң, сенин үй бүлөңдөгү бирөөгө да кумар менен бирөө карап коет. Кайта турган дүйнө. Ким кыздарга кыянат кылса, кедей болот экен. Бир, экинчиден жүзүнөн нуру, сулуулугу кетип калат экен. Үчүнчүдөн көп ооруга түшүп калат экен, төртүнчүдөн жаш өлөт экен. Ошон үчүн кызга сый урмат көрсөт. Ким кызды сыйласа, өзү да сый табат. Кыздарга мындай сый урмат менен, анткени улутту аял тарбиялайт, эркек эмес, эркек болгон уулду тарбиялайт, ал эми аял улутту тарбиялайт. Ошого кыздарым, силер дагы көздү сактап, ыйманды сактагыла, адетти сактагыла. Бул күндөр деле өтөт, бирок бир учурда күнөөң аябай өкүнөсүң. Ошого тилегим ушул, балдарым, кыздарым. Анан бирдекелерди айтайын деп жазып алдым эле. Жазганым ушул эле мен. Карагыла, ушул эле. Баары бир күн өлөбүз. Өлгөндөн кийин кылган иштерибиз, ыйманыбыз таразыга тартылат. Ошон үчүн ар бир жерде максатыңды унутпаш үчүн өзүңө бир суроо бер. Кандай суроо бериш керек, билесиңерби? Мен бул жерде эмнеге отурам деп койсоң, анан максатыңды эстейсиң. Бишкекте окуп жүрөсүң, ойной баштадың, базарга чыга баштадың, магазинде жүрө баштадың, ошондо өзүңө бир суроо берсең, мен өз Бишкекке эмнеге келдим, ата энем эмнеге жиберди? Окуганы жиберди, демек окушум керек. Ар бир жерде өзүңө суроону берип тур. Анан бул дүйнөгө эмнеге келдиң? Ойнош үчүн келдиңби? Ичиш үчүн келдиңби? Жыргаш үчүн келдиңби? Маймыл деле ойноп атат. Аю деле ойноп атат. Мамалак деле баласын эмизип атат. Аю деле мамалагын эмизип атат. Кулундарды көрүп атасыңар, бейлер эмизип атат. Баланы ичирип жедириш эмес, тарбияны бар. Эң кымбат нерсе ошол экен. Мисалы, жерди карасаң, топуракты. Мисалы, үй салам деп топурак алып койдуң, ал болгону топурак. Аны бекерде эч ким албайт. Жамгыр жаса ылай болот, бирок ошол топурактан кирпич жаса, үй салып койсо, үй кымбат болот. Адам да ошондой. Адамга мээнет керек адам болуш үчүн. Жөн эле башы кара бут айран баардык адам боло бербейт. Ошон үчүн 3 нерсе. Физикалык жактан өнүк, ал үчүн спорт кыл. Эрте тур, эрте жат. Көбүрөөк кыймылда, телефондон алысыраак бол. Мына Алла Таала көздү бердиби, телефон менен жок кылып атасың. Бир учурда операция болсоң көзүңдү, анан мени эскертпе деп айтпа, макулбу? Экинчиси болсо, билим, акыл жактан өнүгүш керек экен. Ал үчүн китеп оку, билим ал, алымдардын сөзүн ук, нуриет менен көбүрөөк жүр. Каныбек агайды көбүрөөк ук. Үчүнчүсү руханий жактан, жан дүйнөң. Ал үчүн Кудайды тааны. Акырет бар экенин бил. Күнөөдөн өзүңдү сакта, көзүңдү сакта, балдар. Азыр телефонду карап, бар нерсени көрүп атасыңар. Кулак менен топтогон ыйман көз менен бат эле чыгып кетет. Ким көзү менен жаман нерселерди, уят нерселерди көп көрсө, эс тутуму начарлайт экен. Кечирип койгула, эркекти күч кубат кетет экен. Мурдагы бабалар эмнеге кубаттуу болгон? Уят болгон, жерди карап жүрүшкөн. Азыр мурда телевизорду чогуу карайт элек. Азыр телефонду бирден карап атат, ошон үчүн азыр бузулуш үчүн жаман жакка барыштын кереги жок. Телефон эле карап отуруп адамдар бузулуп атат. Ошон үчүн балдарым, көздү сактагыла. Азыр эми атаңар, апаңар аңдай албайт. Кулакты сактагыла, тилди сактагыла. Колду, бутту жаман жакка, жаман иштерден сактагыла.
Анан 7 жашка чейин бул ата эненин милдети. Эмнени көрүп атат, аңдып туруш керек. Эмнени угуп атат, аңдып туруш керек. Эмнени жеп атат, аңдып туруш керек. Анан эмнени кийип атат, аңдып туруш керек. Ошого ата энелер дагы бир нерсе, балдарды мугалимди сыйлаганга үйрөтөлү. Анан балдар мектептен келгенде канча алдың деп сурабайлы, кандай барып келдиң, ушуну сурайлы. Кечинде сабак окудуңбу деп кыйкырбай, чогуу окуп көрбөйлүбү? Ушуну айтып көрөлү. Кайсы бала сыймыктанат? Кайсы ата эне мектепке балам кандай окуп атат деп сурап келип кетсе, ошол сыймыктанат экен, көңүлү көтөрүлөт экен. Көп сындай бербе. Мен силерге айтайынбы, балдарым, ким менен атаандаш керек? Азыр Айгүл Нургүл менен атаандашкан эмне кийим жагынан. Бул алтын алган, мен да алдырам. Айфон алган, мен да айфон алдырам. Атаандаша турган өзүңсүң. Өзүң менен өзүң атаандаш. Кече мындай элем, бүгүн көбүрөөк жаттайм. Кече мындай элем, бүгүн көбүрөөк отжимание кылам. Ошон үчүн келечегиңер кең болсун, ыкпалыңар алатууга тең болсун. Эң аягында айтарым, колду мындай көтөргүлөчү балдарым, баардыңар, мындай жерип калдыңар да. Эми сол колду көтөргүлө. Кайра оң колду көтөргүлө. Сол колду, эми оң колду. Бул биздин жүрөк. Жүрөк бул эмес. Бул эмес. Барыңар жакшы көрөм, чындап айтам. Кыздарым, балдарым, барыңарды Алла үчүн жакшы көрөм. Эми колду мындай, бул жүрөк. Эмне үчүн адамдар бактсыз билесиңерби? Сени бактсыз кылган нерсе сыртта эмес, өзүңдүн ичиңде. Көрө албастык, ичи тардык, бирөөгө таарынып жүргөн капачылык, ушулардын баардык адам бактсыз кылат экен. Мына жүрөк. Колду мындай кылсаңар, жыргап атабы? Бирок биздин жүрөк мындай эмес да, биздин жүрөк мындай. Биздин жүрөк мындай. Мындай бат эле чарчап каласың. Катыраак туруп турсаңар, чүрбөгүлө. Уже чарчай баштадыңарбы? 1 саат тур десе тура албайсың. Бул жүрө бересиң мындай болуп. Эмне үчүн жүрөк ушундай кылган билесиңерби? Жакшынакай эле жүрөк бирөө менен урушуп кетет экенсиң, мына. Бир бармакты мындай кылгыла. Урушкандан кийин таарынып калат экенсиң. Таарынгандан кийин кек сактайт экенсиң. Кек сактагандан кийин өч ала баштайт экенсиң. Анан өчтөн кийин дайыма капа болуп жүрөт экенсиң да. Эми ушул ойдон көрдүңөрбү? Эми элестетип көр, бир адам жакшы көрөм десе, мен муну жакшы көрөм дегенди уктуңарбы беле? Эмне деп айтасың? Мен муну жакшы көрөм. Алыстан тандайсың. Баары сонун, баары 5. Бирок мындай уктуңарбы беле? Баардыгы 5 дегендерди. Ошон үчүн балдарым, бүт дүйнө сонун болсо дагы жүрөгүң сыгылып турса, сен бактысызсың. Бирок дүйнөдө проблема болсо дагы жүрөгүң бош болсо, таза болсо, сен бактылуусуң. Ошон үчүн кыргыздар ушундай жүрөктү дарылаштын жолун айтып берейин, макулбу? Бул уже 5000 сом. Төлөйсүңөрбү? Кана колду көтөргүлө. Тияка балдарды койгула 5000 сомдон. Агай карызга жазып болсо деле чыкса болот, макулбу? Тияка да койгула балдарды. Айтып берейинби, айтпай эле коеюнбу? Ким айтсын дегендер кол көтөргүлө. Мына жүрөк мындай болуп турат. Кантип дарылашты айтып берейинби? Кыргыз ушунчалык акылдуу эле экен. Оору Т менен башталса, дарысы дагы Т менен башталат экен да. Акырын көтөргүлө колду. Ким көтөрбөсө, бул оорудон айыга албайт. Биринчи. Уруштук беле? Урушту унутабыз. У кеткен урушка У деген дары бар экен, унутабыз деген. Таарынычты таркатабыз. Урушту унуткандан кийин таарыныч таркап кетет экен. Андан кийин эмне эле? Кек. Кек өзү кетет экен. Кекти кетиребиз. Өчтү эмне кылабыз? Өчүрөбүз. Анан капалык өзү эле качып кетет экен. Жыргап калдыңарбы? Баарыңар мынтип койгулачы. Ушунда тартып коеюн, эстеликке мындай. Сонун болуп чыгат да. Мен бир тамашам бар, баарыңар ошентип келе. Эгер ошентпесеңер ичиңер 5 пул койгула. Ушинтип коркутат го жанагы көз ачыктар. Мына Мукур аябай берекелүү меймандос экен, 1 сааттан бери кош келиңиз деп куттуктап атат мени. Болду, эми чыгыра бериңиздер, чоң рахмат. Азыр сөзүм бүтөйүн агай, кечиресиз. Балдарым, кыздарым, эң башкысы кечиришели. Кимди капа кылсаң, ким менен кек сакташып жүрсөң, азыр тизмесин түз дагы, кимди ушактап койсоң, кимдин акысын алып бербей жүрсөң, уручкасын алып бербей жүрсөң, тизмени түзүп кечирим сурай баштайлы. Биринчи мугалимдерден кечирим сурайлы. Мындан ары бир да мугалимге кайшы айтпайбыз. Ата менен апага кайшы айтпайбыз. Аталардын, апалардын бешнесинен колунан өпкүлө. Эгер азыр өппөсөңөр, бир учурда өбөйүн дейсиң, атаң жок, жыттайын дейсиң, апаң жок. Жакшы сөз айтайын дейсиң, экөө тең жок. Өмүр ушундай нерсе. Сен адамдын өлүмүнөн коркпо, баары өлөбүз. Эртедир кечтир баардыгыбыз барабыз. Сен ыймандын өлүмүнөн корк. Адептүүлүктүн өлүмүнөн корк. Адамгерчиликтин өлүмүнөн корк. Кайрымдуулуктун, күйүмдүүлүктүн,
биримдиктин, ынтымактын өлүмүнөн корк. Биз кандай болсо келечек ошондой. Мага менден дайыма сурайт, Кыргызстан 25 жылдан кийин кандай болот? Мен айтам, сен кандай болсоң Кыргызстан ошондой болот. Ошон үчүн Кыргызстандын келечеги сенин колуңда. Атаң менен апаң сенден чоң үмүт менен күтүп отурат. Мугалимдердин сенден үмүтү чоң. Ошону актайлы, Кыргызстанды даңктайлы, Кудайым колдосун, коргосун, бар болгула. Чоң рахмат силерге.